Саламатсыздарбы. Эмеси Геошунду программасы. Өзүмурда убада кылгандай Алмазбек Атамбаев бүгүн Ички иштер министрлигинин тергөөчүсүнө барган жок. Чакыруу кагазы кечээ Койташ айылындагы Атамбаевдин үйүнүн кайтаруучуларына берилген жана ал тууралуу видео кечээ күнү эле социалдык тармактарда тараган. Атамбаев кечээ андай кагаздарды окуп да койбойм, юристтерге берем деген. Анан мен дайыма айтып атам. Bir ay мурун келген бирлери мага эч ким кереги жок. Менин өзүм керек болсо курал жарагым бар. Мен койго окшоп колхоздун башкармасына айтса эле кете берем дедим да. Сооронбай менен парламенттеги чимкириктер бир театр кылып атат. Атамбаевди соттойбуз депчи. Мен алардын сотуна бара турган адам эмесмин. Могу уурлардын, могу чимкириктердин, бети жоктордун сотуна бара турган Атамбаев эмес. Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев болсо бүгүн чакыруу кагазы бериле турган адамга эмес, башкага тапшырылыптыр. Кечинде келип эртеси эртең мененкеге чакырган болбойт. Бирок эң негизгиси Атамбаевди кол тийгиздиктен жогорку кеңеш мыйзамсыз ажыраткан деп билдирди. Ошондуктан анын эмгиче иммунитети бар эмес. Анда мындай логика боюнча Атамбаев кол тийгиздиктен ажырабаганы белгисиз болуп калууда. Жана мындай логиканы көчөдөгү адам эмес, жарандарды сотто коргоп жүргөн адвокат колдонууда. Юристтер тиги же бул мыйзамды же кабыл алынган чечимди мурмалап, аларга такыр башка маани берүүдөн алыс болуш керек. Жана өздөрү дагы мыйзамдын талаптарын аткарып, алар коргоп чыккан адамдарды дагы ошого үйрөтүүгө тийиш. Слесарев андан тышкары тергөөчү кат жаза тургандыгын билдирди. Укук менен мыйзам тааныбаган орунду Атамбаев анын жанында жүргөндөрдүн баарына жугузуп жаткандай. Эгер мурда ал өзү жана анын кол алдында иштеген министрлер менен премьерлер материалдык пайда табуу үчүн мыйзам бузуп келсе, эми алар жоопкерчиликтен кутулуу максатында эч бир мыйзамды же башка бирөө кабыл алган чечимди тааныбайбыз дегенге өтүп жатат. Адвокат Слесаревдин айтымында жаңы мыйзамдын күчү артка тарабайт. Бирок Атамбаев эскеле мыйзамдар менен соттолот. Мисалга, кимдир бирөө кылмыш жасап, бирок жоопкерчиликтен качып кайсы бир үйгө кирип кулпуланып алса, милиция келип эшикти ача албагандай абал түзүлгөн. Милициянын кулпуну сындырууга мурда укугу жок болсо, эми аларга андай укук берилип жатат. Бир да мыйзам өзгөргөн жок. Мыйзамдын күчү артка тарабайт деген эреже жоопкерчилик менен гана байланыштуу болот. Жаңы мыйзам боюнча жоопкерчилик мурдагыдан катууланса, мурда соттолгон адамга ал жаңы эреже тарабайт. Кол тийбестик болсо, таптакыр башка нерсе. Мурда бул адамды жоопко тартуу такыр эле мүмкүн болгон эмес. Эми андай мүмкүнчүлүк ачылып жатат. Жоопко болсо адам эски эле мыйзамдар менен тартылат. Слесарев андан тышкары президенттин ишкердигинен кепилдик тууралуу деген 2003 жылдагы мыйзамдын экс-президент тууралуу беренесине таянат. Эгер президент экс деген макамдан ажыратылса, ал экспи же экс эмеспи? Мисалга, шайлоодо добуш берүүгө өлкөнүн жарандары гана укуктуу. Эгер кимдир бирөө жарандыктан ажыратылса, ошол күндөн тартып анын добуш берүү укугу жок. Мыйзам артка иштебейт деп ал шайлоого катыша бербейт. 2003 жылдагы мыйзамдан кийин Конституция 3 жолу өзгөргөн. Ал 3 Конституциянын баарында тең, ар бир адам мыйзам алдында бирдей жоопту деп, жана кайсы болбосун мыйзамдын Конституцияга каршы келген беренелери иштебейт деп жазылып турат. Мыйзамдардын Конституцияга каршы келбеген беренелери менен жашагандын ордуна адвокаттар эми бөйрөктөн шыйрак чыгарууда. Жана ушундай укуктук башаламандыктын башында мурдагы президент өзү турат. Президент учурунда дагы ал эч бир мыйзамды сыйлаган эмес жана өзүнүн бир да кыймылы же айткан сөзү үчүн жооп бербей келген. Азыр дагы ал бир да эреже же мыйзамды тааныбайт жана маданияты же сабаты төмөн адамдар арасында ал азыр дагы анархия жана өзүн билемдик вирусун таратууда. Вирус болсо бардык эле дарыга моюн бере бербейт. Ошондо саламатта калыңыздар.